Бишкекте кармалган өзбекстандык журналист Бобомурод Абдуллаевди Ташкент Тилгат менен бошотту. Көз карандысыз журналист Бобомурод Абдуллаев Ташкентте жүрүм-турум эрежелерин бузбоо тилкатынын негизинде бошотулганын анын Өзбекстандагы адвокаты Сергей Майоров Азаттыктын өзбек кызматына билдирди. Бобомурод Абдуллаевди жүрүм-турум эрежелерин бузбоо боюнча тилкаттын негизинде бошотушту. Бул ал тергөө аяктагыча суракка чакырылышы мүмкүн дегенди билдирет. Ошондой эле тергөөчүнүн уруксаатысыз Өзбекстандын аймагында ары бери жүрө албайт жана чет жакка чыга албайт. Өзбекстандын мыйзамдарына ылайык тергөө 3 айдын ичинде аякташы керек деди Майоров. Ал Абдуллаевга эч кандай басым жасалбаганын жана коопсуздук комитетинен чыккандан кийин Ташкенттеги эжесинин үйүнө кеткенин кошумчалады. Ташкентке жеткенден кийин Абдуллаев өзбек лидерине энесинин кайрылуусун эске алган үчүн ыраазычылык билдирип жаткан видео тарады. Şu olaylarının müracaatını yerde kaldırmayı körüp çıkıpsız. Sizden Allah razı olsun. Kattadan katta rahmet, hürmetli Şevket Nuramanovich. Кыргызстанда бир суткада 9 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. 24 августтагы республикалык штабтын маалыматына ылайык, вирус жугузуп алган медиктердин бирөө Бишкек шаарында, экөө Баткен облусунда, 6 Жалал-Абад облусунда. Бир суткада ооруканалардан жана үй карантининен айыгып чыгарылган мед кызматкерлер болгон жок. Расмий маалыматка караганда пандемия башталган март айынан бери Кыргызстанда вирус жугузган медиктердин саны 3101ге жетти. Алардын 2385и айыкта. 21 августта Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев Коомдук телерадио корпорациясынын 1-радиосундагы маегинде коронавирустан 80ге жакын медицина кызматкери каза болгонун билдирген. Өкмөттүн чечимине ылайык вирус жуккан медицина кызматкерлерине 200 000 сом, каза болгондордун үй бүлөсүнө 1 миллион сом кенемте төлөнүп берилиши керек. Саламаттык сактоо министрлиги оорудан көз жумган мед кызматкерлердин жакындарына жана илдет жуккан дарыгерлердин канчасына кенемте төлөнгөнү тууралуу маалымат бере элек. Ак Шумкар саясий партиясынын лидери Темир Сариев Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын катарында парламенттик шайлоого катышуудан баш тартууну чечти. Бул тууралуу ал өзү 23 августта элге шайлоочуларына кайрылуусунда билдирди. Темир Сариев мындай чечиминин себебин ачыкка чыгарган жок. Бул чечим мага оңой келген жок, түшүндүрүү кыйын. Эч кимди күнөөлөбөйм, күнөө менде, менин принциптеримде. Менин дарегиме ачуу сөздөр айтылат, тилдешет, сындашат, чындыкка жатпаган сөздөр дагы айтылат. Мен мунун баарын көтөрүүгө даярмын деди ал. Сариев өзүнө ишеним арткан баардык шайлоочуларына ыраазычылык билдирип кечирим сурады. Экс-премьер-министр, саясатчы Темир Сариев шайлоонун тазалыгы, жыйынтыгы ар бир жарандан жана бийликтен дагы көз каранды экендигин белгилеп, бийликтин чоң жоопкерчилиги турганын айтты. Өз сөзүндө саясатчы мындан ары ишкерлигин улантып, коомдук иштер менен алек болмокчу. Урматтуу мекендештер, менин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен биригип шайлоого барарым аягына чыкпай калды. Мен шайлоого барбайм. Бул абдан өкүнүчтүү, аянычтуу. Бул чечим мага оңой келген жок.